Кымбаттуу окурмандар, бүгүнкү темабыз резус фактор жана үй бүлө куруу проблемалары. Бул аябай кызыктуу тема. Себеби деген 20-кылымга чейин резус фактор боюнча аябай маалымат аз болчу. Биринчи резус факторду резус макакус деген маймылдын канынан тапкан. Резус макакус. Резус макакус. Себеби деген ага чейин үй бүлө курганда биринчи баласы нормалдуу төрөлүп, бирок саргайып түшкөн. Экинчиси, үчүнчү, төртүнчү балдар чарчап калып атышкан. Ошондо проблема болду да, бул эми үчүн балдар чарчап калып атат. Анан биринчи окумушту ушу маймылдын, мурда айтып кеткенде резус макакус маймылдын канынан ушу резус фактор деп табылган. Ушу резус фактор аны RH менен белгилейбиз. Биринчи жолу ушу маймылдардын канында табылып, андан кийин ушундай гипотезалар түзүлүп, азыркы мезгилде муну биз кеңири колдонуп келип атабыз. Азыркы мезгилде шеврон деген нерсе бар. Мун аскер кызматтарында, өрт өчүрүүлөрдө, МЧСте колдонот. Мисалы RH+ деп коет, мисалы да кан жазып коелу. Б 3-чү топ. Жол болсо экинчи шевронду жазалы. Бул шеврондо RH- деп коебуз. Канды жазып коелу. Бул дагы 3-чү топ болсун. RH деп бу эмнени билгизет экен? RH деген бул эгерде адамдын канында резус ушу белок болсо, ал резус положительный болот. Эгерде ушу белок, резус белок адамдын канында жок болсо, ал орусча айтканда резус отрицательный деп коебуз. Көрдүңөрбү? Бул демек резус фактор бул белок. Бул белок. Эгерде дүйнө жүзүндө адамдын баарын 100%ке алсак, билесиңер 7 миллиард, болжолдо 7 миллиард адам бар. Ошонун ичинен 85% адам резус фактор положительный болот, себеби деген алардын канында резус белок болот. Калганы 15%-инде резус белок жок болот. Бул закон ченемдүүлүк. Эми ушу нерселерди үй бүлө курууда биз да колдонушубуз керек экен. Азыр кандай типтер болот экен үй бүлөлөрдү жазып алалы. Биринчи тип. Мында атасынын белгин билесиңер, бул шитимеш деп коет. Атасынын канында резус белок бар болсун. Ал үйлөнөт. Үйлөнгөндө бул болочок эненин канында анда дагы резус белок бар. Анкыда башкача айтканда RH+, атасыныкыда RH+, и энесиники дагы RH+. Бул биринчи үй бүлө. Экинчи үй бүлө. Бул экөөндө тең. Жубайларда атасыныкындагы резус белогу жок, мына белгилеп кеткендей, анан энесиники дагы канында резус белок жок. Бул экинчи тип. Эми үчүнчүсүн жазалы. Үчүнчү типте атасыныкында резус белок жок, энесинкинде резус белок бар. Эми төртүнчү акыркы үй бүлөнү жазып көрөлү. Мында атасыныкында карама каршы буга резус положительный, резус белогу бар, ал үйлөнөт. Резус отрицательный кызга, мынакей. Ушундай 4 үй бүлөнүн типтерин жазды. Кайра кайталап коет. Биринчиси резус положительный, экөөндө тең, эки жубайларда тең. Мында атасыныкында резус отрицательный, резус фактору жок. Мында резус отрицательный, экөөнүн каны демек окшош болуп атат. Эми үчүнчү тип үй бүлөдө күйөөсүнүкүндө резус отрицательный, резус белогу жок, аялыныкында резус белогу бар. Төртүнчү буга үчүнчү үй бүлөгө карама каршы. Мында күйөөсүнүкүндө резус белок бар, аялыныкында резус белок жок. Эми ушу 4 үй бүлөгө баалап көрөлү. Ушу 5 балдык система менен, же болбосо 5 упайдык система менен. Эгерде карап көрөлү мында, муреки цифрага көңүл бурсак, 85% адамдын канында
белок бар болгондуктан бул эң жакшы 5 деген үй бүлө. 5 деген үй бүлө. Себеби деген булар экөө тең аябай тез кездешет. Бул хан мынакей 85% ошого цифрага таяналы. Экинчи үй бүлө жубайынкы күйөөсүнкү резус отрицательный, а аялынкы резус отрицательный. Бул деле жакшы үй бүлө. Бирок мурики 15 деген цифрага кайрылсак, булар сейрек кездешкен кан болуп атат да, ошондуктан муну 3 деп коелу. Канааттандырарлык 3 деген. Эми бул семьяны карайлы, бул үй бүлөнү карайлы. Резус отрицательный күйөөсүнкү, резус положительный аялынкы. Бул деле канааттандырарлык болот. Себеби деген көрдүңөрбү? Резус отрицательный кайра сейрек кездешкен кан. Эми 4-үнчү 3 илеп белги коюп коем. Себеби деген бул эң коркунучтуу үй бүлө. Эмне дегенде көрдүңөрбү? Мурекини жазып көрөлү. Баласы кандай болот? F1 деп коебуз баласын. Фамилия деген сөздөн семья. Бул бала төрөлдү. Эркек балалы деп айталы. Эркек бала төрөлдү мынакей. Ал көбүнчө резус факторун атасын кыналат. Баланыкы резус положительный болду. Мына карап көрсөңөр, эне менен мынакей энеси баланын ортосунда резус конфликт пайда болот. Жазып коелу, резус конфликт. Конфликттен келишпестик болот, конфликт. Ошондуктан ушундай үй бүлөнүн тиби ушундай болгондо, бала, биринчи бала мурда белгилеп кеткендей, начарраак төрөлөт, бирок аны сактап калса болот, анын өмүрүн сап-сары болуп төрөлөт. Ал бала Боткин оорусу же болбосо сары оору менен ооруп аткан сыйтта. Себеби деген 9 ай ичинде бала менен эненин ортосунда резус конфликт болот. Себеби деген энесинкинде резус канында резус жок болуп атат, баланыкы резус белогу болуп атат. Көрдүңөрбү? Ошондуктан резус конфликт деп коет. Экинчи бала төрөлгөндө 9 ай көтөрөт, эптеп, аябай кыйналып, бирок бала төрөлгөндөн кийин ал чарчап калат. 3-чү, 4-чү балдар баары чарчап калышат. Ошондуктан үй бүлө курганда мореки үй бүлөнүн типтерин биз эске алышыбыз керек экен. Балдарыбызга да айта жүрүшүбүз керек экен, окуучуларыбызга да айта жүрүшүбүз керек экен. Ушундай үй бүлөдө ушундай балдар төрөлүп калышы мүмкүн. Ушу резус фактор ачканга чейин көп проблемалар болгон. Алар көбүнчө жубайын энени деген күнөөлөшчү да, бул тукум куучу ооруга же болбосо ден соолугу начар деп, анан ушу резус фактор ачылгандан кийин окумуштуулар мындай үй бүлөлөрдү коркунучтуу үй бүлө деп атап калышкан. Эгерде ушундай бала менен кыз үй бүлө түзүөрдү, барып консультация алып, врачтан, гинеколог врачтан, же болбосо генетик врачтан, эгер шаарда, айылда генетик врач жок болсо, ал деген консультация алыш керек. Кайрылып туруп, анализин тапшырып туруп, анан ошо үй бүлө куруш керек да. Себеби муну эске албаса, кийинки үй бүлөнүн келечеги деген жок болуп калышы мүмкүн. Бир бала төрөлөт, башка балдар төрөлбөй калат. Негизи ушу маймылдар бизге жакын болгондуктан, себеби алар деген сүтөй өмүчүлөр классына кирет, билесиңер. Андан тышкары булар деген примат түркүмүнө киребиз. Адам баласы, маймылдардын баары бир түркүмгө кирет да. Ошондуктан буларды тажрыйба жаныбарлары деп коет. Мурда да белгилеп кеткенбиз. Маймылдарда да кан топтору да болот, 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү адамдыкындай эле. Андан тышкары резус макакус ушу 1-чи маймылдарда табылган деп дагы бир сыйра белгилеп кетишим керек. Демек силер түшүнүңөр. Мындай шеврондорду эмне максат менен тагып коет? Себеби деген ушу шевронду таккандан кийин алар өзүнчө ант беришет. Бири-биринин кийимин алмашпайт. Ар кайсы учурларда кырсык болгондо, ок менен жарадар болгондо жана башкаларда булар ушуга карап туруп эле кан куюуну жасашат дарыгерлер. Себеби ар бир минута адамдын ден соолугуна
ден соолугунда чоң ролду ойнойт. Могу шеврон түшүнүңөр, кайсы профессиядагы адамдар формасына тагып алышат ушу шеврондорду. Демек, адамда резус фактор деген болот экен. Башка жаныбарлардан айырмаланып, бул резус фактор чоң маани роль ойнойт экен үй бүлө түзүүдө. Аны жаштар эске алыш керек экен.